Гипертония – жогорку кан басым оорусу. Ден соолук үчүн кооптуу илдет. Өмүр бою көзөмөлдөөнү талап кылат дешет адистер. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз 40 мүнөт бою дал мына ушул гипертония оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Сизде да кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып, же болбосо суроо жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Сабыр Байматов, Ош областынын башкы кардиологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жылдыз Турганбаева, Ош шаарынын башкы кардиологу. Жана кийинки коногубуз Жаннат Муратова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын жетекчиси жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Соңку вакыттарда дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда дал мына ушул жогорку кан басым оорусуна кабылгандар көп деп айтылып келет да. Мунун себеби эмнеде? Эми азыр бүгүнкү ушул 21-чи кылымдагы инфекциялык эмес оорулардын ушул эң көп таркалгандардын ичинен ушул гипертония оорусу, кан басымдын жогорулашы болуп эсептелет. Эгер бир статистикага көз чаптыра турган болсок, биздин Кыргыз Республикасында жалпы 6 миллион 375 миң калк жашаган болсо, алардын ичинен 18 жаштан улуусу 3 миллионго дээрлик кишини түзө турган болсо, ошол 3 миллиондон ашык кишинин дээрлик 47%, башкача айтканда 1,5 миллион калк ушул гипертония оорусу менен жабыркап келет. Ошондуктан ушул гипертония оорусу, бүгүнкү гипертония оорусу, эртең жүрөк инфаркт оорусу, мээнин инсультту, жүрөктүн ишемия оорусу жана толгон токой ошонун көп жыл жабыркаган бейтаптар, ушул мээ кан тамыр оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөк кан тамыр оорулары жана ошону менен бирге мына көздүн ушул көз органдарында начарлашына алып келет. Себеби ушул орган мишени деп коет гипертония оорусунда. Ошондуктан бүгүнкү күндүн эң негизги актуалдуу проблемасы, негизги көйгөй гипертония оорусу жана аны менен кантип күрөшүүнүн жолдору болуп эсептелинет. Жакшы, себептери биз эмне себептен улам ушул ооруга кабылып атабыз? Ушуну дагы тагыраак маалымат. Эми гипертония оорусуна алып келе турган факторлор өтө эле көп, бирок ошонун негизгилери жөнүндө биз токтолуп кетсек, биринчиден гипертония оорусуна эмне үчүн чалдыгып жатат биздин бейтап жарандар? Биринчи кезекте социалдык экономикалык көйгөйлөр, нерв системасынын чарчап чалыгуусу, ашыкча иштөө, ашыкча салмак, кант диабети, аз кыймылдоо, холестеринге бай тамактарды колдонуу, спирттик ичимдиктерди одону түрдө колдонуу, ошону менен бирге тамеки чегүү, ушулардын бардыгы акыр аягында ушул гипертония оорусу менен жүрөк оорулорун алып келе турган бүт кооптуу жагдайларды түзүп берет. Жакшы. Жакшы статистикалык маалыматты айтып өттүңүз да, негизинен. Мына ушул гипертония оорусуна кабылгандар жаштар арасында да көбөйүп баратат деген маалыматты угуп жүрөбүз. Негизинен ушул кайсы курактагылар көп кабылып атат, анан айыл жергесинен көп катталабы же болбосо шаар жергесинен деген дагы суроо жаралат да. Жылдыз айым сиз. Жооп берип коеюн. Ооба, биз акыркы күндөрү ошону байкап жатабыз. Гипертония оорусу жашарып баратат. Гипертония оорусу жашарганына байланыштуу анда кооптуу осложнениялар деп коет да. Кабылдоолор. Ошонусу да көп неме болуп атат да, кезигет да. Бизде шаар боюнча азыркы күндө 15 миңге чукул адам каттоодо турат. Анан гипертония оорусу биз 2016 жылдан бери гипертония оорусун мындай клиникалык протокол менен үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көзөмөлдөйт.
Биз кардиологтор азыр бир гана рекомендацияларды берип, кичине немелерин, леченияларын контролдогонго да гана укуктуу болуп калдык да. Көп ишти үй бүлөлүк дарыгерлер тобу алып барат. Ошондуктан же биздин калк ошого даяр эмеспи, бар деле ошо кардиологдун приемуна киргиси келишет да. Уже акыркы стадияларда гана биз көзөмөлдөп калатабыз да. Биз шаарда статистиканы топтогондо 2018 жылы 585 адам каза болду. Ошол кан тамырлары оорулары боюнча. Анын ичинен 34 адам 40 жашка чейин, көбүнчө эркектер. Ошо Сабыраке айткандай, социально-экономическое положение, стрессовый ситуации, анын ичинде да тукум куучулук бар, наследственность. Эгерде ата энесинин бирөөсү гипертония оорусу менен ооруса, анда ал адам сөзсүз түрдө обследованиядан өтүп, өзүнүн кан басымын көзөмөлдөп туруш керек да. Ошонун жашарганы чын, оору чындап жашарып келатат. Биздин жаштар азыр ойду келди, тамактанышат, билесе, фастфуд аябай көп. Тамекиге дагы аябай, тамеки чегүү. Жаман адаттар. Да, жаман адаттар. Ошону кичине үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун иши аябай көп да, көбүнчө ошолор көзөмөлдөп эме кылса, биз ошол оорудан арылып кетет белек деген ой. Жакшы. Негизинен мына ушул соңку убакытта байкай турган болсок, ушул жүрөк ооруларынын алдын алуу боюнча республикабызда ар кандай иш-чаралар өтүүдө десем болот да. Бизге маалым болгондой, мына кечеден баштап өз кан басымыңды бил деген дагы акция жүрүп атат да. Ушул боюнча Жанат айым, сизге суроо узатсам да, микрофонду кармап маалымат берсеңиз бул акция жөнүндө. Рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-30 жылдардагы дени сак адам өнүккөн өлкө программасынын алкагында ошонун ичинде жугуштуу эмес оорулардын ичинен жүрөк кан тамырларынын ооруларынын алдын алуу боюнча ошону менен биргеликте Саламат сактоо министрлигинин 717 көргөзмөсүнүн негизинде азыркы учурда 7 октябрдан 11 октябрга чейин ири шаарларда, Ош шаарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, жалпы республика боюнча ири шаарларда, райондорлордун борборлорунда, үй бүлө медициналарынын борборлорунда, ошондой эле базарларда өз кан басымыңды билип ал аттуу акция жүрүп жатат. Бул акцияны Ош областынан алып өтсөм, Ош шаарында 40 ушундай кан басымды өлчөш пункттары уюшулду. Ал эми район, область боюнча алганда 50 пункт ачылды. Ушул пункттардын ачылып, азыркы күндө ушул каалоочулар өз кан басымдарын өлчөшүп келе жатат. Эми бул акциянын максаты эмне? Бул акцияны уюштуруунун негизги максаты ушул каалаган жарандар келип кан басымын өлчөшөт. Ушул өлчөшкөндө биринчи жолу кан басымын билгендер болсо, ошолорду отдельный бир список алып туруп, медицина кызматкерлери үй бүлө медицина борборунун зам директорлоруна списокту тапшырат. Ал список менен участкаларга бөлүп, ошол кайсы участкадан келип ошо жогорку кан басым биринчи жолу билгендердин санын алып туруп, ошол боюнча текшерүү жүргүзүп, действительно ошолордун арасында жогорку кан басымы жогору гипертониялык оорулар менен ооруган болсо, ошолорду учетко алышып, андан ары врачтар кеңешмелерин берет. Бул ар бир кварталда 2021 жылга чейин уланат. Ар бир кварталда канча, ошонун ичинен канчасына диагноз коюлду, ошолорду Саламат сактоо министрлигине берип турушат. Азыркы учурда сайттарга да киргизди. ekigis.kg сайтка кирип, ушул артериялык кан басымды өлчөө пункттары деп кирсе, ошол жерде өздөрүнө жакын жайгашкан пункттар болсо, ушул жарандардын бардыгы барып, ошол жерден кан басымын өлчөтүп алса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз жогорку кан басым же болбосо гипертония оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушундай акысыз текшерүү акция дейлиби же болбосо өз кан басымыңды бил деген акция бул жылына бир эле жолу өтөбү же болбосо бат-баттан өтүп турабы?
аз эмеспи дегенде мындай акцияларды бат-баттан өткөрүү керек деген суроо. Эми азыр бизде чынында ар бир ошол кардиологиялык бөлүмбү же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ошол жерде ошолордун жетекчилеринин деңгээлинде жылдык ушул келерки жылга өзүнчө мындай пландалынат да. Ошонун негизинде бизде бир жылына кээде 2-3 жолу ушундай акциялар элди өтө көп шаардын көп жайгашкан көп ошол баскан жүргөн жерлерге ушундай акцияларды өткөрүп, коомчулуктун көңүлүн, кан басымды билүү керек деген ушундай таризде ушундай акцияларды өткөрөбүз. Анткени азыр мен жана айткан 1,5 миллион калктын 4,6-дан 4,9-га чейин гана пайызы диспансердик каттоодо турат. А бирок диспансердик каттоодо турган бейтаптардын дээрлик 10-15% гана кан басымды төмөндөтүүчү дары каражаттарды пайдаланат экен да. Ал ошондуктан ушул гипертония оорусунун кабылдашы көпчүлүк учурларда ушундай биздин мына Кыргыз Республикасы дүйнө жүзү боюнча гипертония оорусунан жабыркаган ушул мээ инсульту боюнча дүйнөдө 1-орунда турат да. Ошондуктан биздин ушул дарыгерлердин негизги максаты коомчулуктун ушул терең түшүндүрүп ушундай бул өтө муктаждык, өтө керек нерсе экенин, ошол гипертония оорусуна көңүл бөлүп, дарылануу тийиш экендигин ушундай коомчулуктун көңүлүнө жеткирүү. Жакшы. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен апам 75 жашта дейт. 2 күндөн бери кан басымы көтөрүлүп атат дейт. 140-ка 100 дейт, же болбосо 140-ка 90 болуп дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырган. Жылдыз айым жоопуз. 75 жашта болсо, 75 жаш. Дарыланып чыкты эле дейт. Ооруканага барып. Гипертония оорусу дарыланып чыккандан кийин деле бул өмүр бою каттоодо туруп, өмүр бою дары ичиле турган оору да. Бул эгерде ошол күнү давлением көтөрүлбөдү, ичпедим деген ал туура эмес. Ошо дарыгер жазып берген выписканын аркасында рекомендации деп коет. Ошол прием препаратов продолжить деген ошону көзөмөлдөп выпискасынын аркасында бар жогу тактап жазылат бизде. Жанакы стационарный назначениянын астында дарылар ичилиш керек. Бирок эже 75 жашта экен, 140-90 эжеге мындай пограничный эле давление. 140-100, 140-90 дейт. Ушундай. Диастоласы кичине бийигирээк экен. Өзүнүн ошо участкасындагы поликлиникага кайрылсын анда эртең менен рекомендацияларын бирсилер карап берип коюшат врачтар. Көбүн эсе кечирип коебуз, бизде бейтап баянын көчүрмөсүн ооруканадан чыгып атканда дарыгерлер колуна карматып түшүндүрүп айтышат да. Тилекке каршы ошонун сунушталган дары дармектерди ал жерде саатына чейин канчадан ичиш керек, канчадан кабыл алыш керек, ошону биз көңүл бөлбөйбүз дагы. Анан ооруканадан чыккандан кийин 1-2 күнөн кийин кан басым ошол көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи кезекте бейтап байынын көчүрмөсүн караш керек. Ошол жерде бардыгы толугу менен жазылган. Бирок ал нерсеге карабай аба ырайынан уламбы, кээде ушул дарыланып, дарыларды өз убагында ичип атсам дагы өзүмдү жаман сезип атам деген даттанууларды көп угуп калабыз да эл арасындачы. Бул учурда кандай деп, же болбосо дарылар таасир бербей атабы деген дагы суроо жаралат да. Метеочувствительность деп коет, ол жаңа атмосфералык басым бар да, атмосферное давление. Ал деген өзгөрүп турат. Ошондой адамдар бар, метеочувствительный. Ал күнү дарыларын өзү караштырып, дагы бир жолу ошо көчүрмөнү бейтап ооруканадан чыккандан кийин ал көчүрмө дайыма үйдө болуш керек, көчүрмөдөгү рекомендацияларды так аткарыш керек. Биздин бейтаптар дарыланып чыккандан кийин болду, мен жакшы болдум, дарыларды резко токтотуп коюшат. Резко отмена препаратов тоже кооптуу, аябай. Себеби кардиологиялык дарылар бир эле мал ичилет, ар бир дары өзүнүн функциясын аткарат. Биз жанакы өт, боор, бөйрөктө 1-3 мал, 1-4 мал иче бериңиз деген бизде жок. Бизде кардиопрепараттар
титрование деп коет, ар бир өзүнүн дозасы менен ичиле турган, ар биринин өзүнүн убактары бар. Ошо карап ичилиш керек. Жакшы, жогоруда ушул өз кан басымын бил деген акциядан үзүндү көрдүк. Мына ушул акцияны биз студияда да улантсак, кантип туура текшерүү керек. Азыр бул жака биз жардамга студентти чакырсак, келип бул жерге отурсаңыз, анан чындыгында бүгүнкү күндө адамдар өздөрү деле ошо тонометрлерди алып алып, кээ бир ушул ооруга кабылгандар үй шартында өздөрү текшерип турушат. Ошол эле учурда бул тонометрдин да түрлөрү чыгып кетти. Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Эки ооз айта турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр кан басымды өлчөөчү, аныктоочу аппараттар өтө көп, автоматтары көп. Ошону биз туура эмес аныктап алып, анан кээ бир учурларда өзүбүздү бир бүдөмүккө салып, ойлонуп, кыжалат болуп, андан бетер кан басымыбыз жогорулап кеткен учурлар бар. Ошондуктан сөзсүз кан басымды өлчөөнүн өзүнүн эрежелери бар. Ошол жөнүндө мен эки ооз айтып өтөйүн. Биринчиден, жана айткандай автоматтык ушундай түрдө кан басымды аныктоочу жабдыктар көп. Бирок кандай гана аппарат болбосун, өзүнүн бизде мамлекеттик метрология, мамлекеттик стандарт деген ушундай атайын уюм бар. Ошол жерге барганда атайын бул аппараттарды текшерүүдөн өткөрүп, ал ошол мамлекеттик стандартка туура болуш керек. Ошонун негизинде анан кийин кан басымды өлчөсөк болот да. Ошол учурда көп учурда жана автоматтар 15-20 мм сымап мамычасына жогору көрсөтүп калат да, анан биздин бейтаптар туура эмес жүрүштү жасап коюшу мүмкүн да. Бул биринчиден. Экинчиден, бейтап мисалы үчүн дарыгерге кайрылат. Кайрылганда биринчи кезекте кандай гана болбосун, жанагы бизде бир сөз бар, синдром белого халата. Ак халатчан дарыгерге келгенде бейтап бир аз толкунданат, бир аз кооптонот. Ошондуктан мүмкүн болсо, эгер даже ушундай мүмкүнчүлүк бар, бейтап менен ушул дарыгер бирдей абалда болуп, керек болсо ошо халаты жок отурган болсо, алардын бир ортодогу аралыгы жакындап, бейтап баягы толкунданбай ушундай жайбаракат болушу мүмкүн. Экинчиден, бейтапты кан басымын өлчөгөн учурда ал ушундай комфортабельный, өзүнү жакшы сезиш керек, ушундай кең кесири ушундай отуруш керек. Андан башка, эгер кан басымды өлчөөрдүн алдында бейтап, мисалы үчүн дарыгерге кайрылардан мурда кофе же болбосо чай сыяктуу ичимдиктерди ушундай баягы иче турган болсо, алар дагы жарым бир сааттын ичинде кан басымды жогору көрсөтүп коюшу мүмкүн. Андан сырткары, эгер бейтап кандайдыр бир мындай алыс жерден басып келди, физикалык мындай жумуш менен же болбосо мындай этаждан чыгып келген болсо, дээрлик жок дегенде 5-7 мүнөттүн ичинде жайбаракат акыбалда ал бейтап тургандан кийин анан кан басымды өлчөш керек. Анан дагы кан басымды өлчөштүн дагы мен азыр айтып өтөйүн. Көбүн эсе бизде дарыгерлерде ошо кан басымды өлчөгөндө бейтаптын салмагына жараша, боюна жараша, анын ошол физикалык параметрлерине жараша ушундай кан басымды өлчөөчү манжетанын размери ар кандай болот. Мисалы үчүн өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 150 килограммдык киши менен 80 же 75 же 50 килограммдык кишинин кан басымын өлчөгөндө анын билегинин жоондугу ар кандай болушу мүмкүн да. Ошондуктан ар кандай ушундай кан басымды өлчөөчү аппараттардын түрлөрү бар. 5 размери барлары бар. Мына биздин сиздердин назарыңыздарда мына 3 размери менен мына азыр айтып атам. Биринчиден өтө чоң көлөмдөгү кишилерге, орто конституциядагы кишилерге и жаш балдарга же болбосо арыгыраак кичирээк кишилерге кан басымын өлчөөчү манжета болот. Экинчиден, өлчөөрдөн мурда азыр биздин бул жерде студентибиз орто биздин ошо стандарттагы 1,70 ушундай салмак канча? 80-70 килограмм салмактагы ушундай орто нормадагы ушундай бейтап. Ошондо аны дагы айтышыбыз керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Муну көрүп атасыздар, мына азыр ушундай бойдон, ушул бойдон биз кан басымды өлчөсөк, ал туура эмес өзүн көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, муну чечишибиз керек, сөзсүз. Сөзсүз чечип туруп, муну карасаңыздар, мына азыр муну бир жери өйдө, бир жери төмөн, ушул кан басымды кийимдин үстүнөн өлчөсө болобу же болбойбу? Мүмкүн нежелательно, мүмкүн эмес. Эгер эме кыла турган болсо, чыныгы кан басымдын деңгээлин өлчөй турган болсок, аны биринчиден мына манжетаны
манжетанын мынау жагында кан басымды өлчөй турган жагында ушул жерде резина манжета болот. Ошол манжета могу жерде кан тамырлар мынау ички мына ушул жер менен өтөт. Ошондуктан ушуну бизде мындай акыбат жакшы тегиз алышыбыз керек. Экинчиси, мынау жерде карап турсаңыздар, мына чыканактан 2 бармак жогору болуш керек. Жогорураак, мына чыканактан. Анан ушундай мына неме кылганда, ошо мына 2 немеге. Анан экинчиден муну биз койдук. Койгондон кийин манжетаны койгондон кийин бул жерде өтөт неме болбостон 2 бармак мындай кылганда өтүш керек кенен. Анан кийин экинчи маселеси, мисалы үчүн биз мына аппаратты азыр кошобуз, кан басымды өлчөй турган. Анан кийин фонендоскоптун жардамы менен биринчиден ушул жерде кан тамырды табабыз. Таап туруп, ал жерге биз фонендоскопту коебуз. Койгондон кийин шашпай жогору көтөрөбүз. Көтөрүлгөндө биринчиден кан басым биз мына жерде Коротковдун тондорун угулат. Ошол угулбай калгандан бир дээрлик бир 20 мм сымап мамычасынан жогору көтөрөбүз дагы. Андан кийин ылдамдыгы 3-4 мм секундасына сымап мамычасынан мени акырын желди чыгара баштайбыз. Чыгара баштаганда мына азыр биринчи тон пайда болгон үн бул систолдук кан басым жогоркусу. Азыр мына биздин пациентте азыр 130 болду. Азыр кетип атабыз кайра, түшүп кетип атат. Тону Короткова азыр түшкөн деңгээл болгондо азыр мына 90 болуп атат. 130-90 болуп атат да. Демек, биздин азыр пациентибиз бир аз толкунданып атат. Аны түшүнсөк болот. Ошон үчүн кичине кан басымы жогорулап атат. Эгер жайбаракат, жалгыз өзүбүз отурганда эгер өлчөй турган болсок, кан басым ошондо биз айтышыбыз керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда биринчи тон Коротковдун тондору биринчи пайда болгон учурдагы кан басымдын деңгээли систолдук деп биринчи айтылат. Тилекке каршы биздин телекөрүүчүлөр көпчүлүк учурда менин кан басымым 90-120 болду же 80-120 болду деп айтышат да. Ошол туура эмес. Биринчи жогору жагын айтабыз, 120-80 же болбосо 130-90 деп ушуну айтышыбыз керек да. Ушундай шартта өлчөп, анан кайра неме кылабыз. Демек, мындай кылып неме кылганга болбойт манжетаны. Мүмкүн болсо чечиш керек. Жакшы, отура берсеңиз болот. Буга чейин сиз кан басымыңызды өлчөдүңүз беле? Канча болчу эле? Микрофонду кармап сүйлөп берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, бизде окуу жайда ушундай мероприятиялар өтүп турат. Ошол убакта биз өзүбүздүн артериальный давлениябызды, ошо давленияны текшертип, маалымат алганбыз өзүбүзгө. Ал маалда ошол убакта ошол текшерген адамдар да бизге өзүнүн кеңештерин берген. Мурда да ушундай көрсөткүчтө беле? Мурда азыраак эле, азыр агайыбыз айтмакчы кичине толкунат неме кылмак окшойт, ошого кичине жогору көрсөттү. Бирок даттануу жок, сизде? Азыр даттануу жок. Дагы бир нерсени айтыш керек. Кан басым 3 жолу өлчөнөт. Акыркы 2 жолкусунун орточосу ошол эң чындыкка жакын деп кабыл алынат да, ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Сөзсүз. Акыркы 2 жолкусу. Жакшы. Көрүүчүлөрдө мисалы кан басымны такыр билбегендер, өмүр бою билбей өткөндөр деле болот да. Мисалы кээ бирлер жаштар болсо, мисалы ооруга чыдап деле жүрө бериши мүмкүн да. Ошону билбей калат дагы. Жогоруда айтып өттүңүздөр да, негизинен ушул кырдаал оор болуп калган учурда бизге келишет депчи. Ушул боюнча Жылдыз айым айтып берсеңиз. Ушул азыркы Анан кандай белгилерди байкаганда сиздерге дароо кайрылыш керек? Азыркы акция ошого сиз азыркы айтып аткан проблемага байланыштуу да. Өзү мына
күз айлары, сентябрь, октябрь, ушундай кардиологический мындай мероприятияларга аябай бай. Себеби 29 сентябрда День сердца деп коет, жүрөк күнү. Анан эртең 13 октябрда Всемирный день борьбы с тромбозом деген өтөт. Всемирный день борьбы с тромбозом. Ошон үчүн эки чоң мероприятияны ортолотуп ушундай акциялар өтүп жатат да. Жайындасы билесиңер, тоже кан басымды өлчөө жана табакокурение, именно против никотина деген акция өткөн, ал месячник болгон. Биз 1 ай бою биздин үй-бүлөлүк дарыгерлер жана медайымдар үйлөрүнө барып өлчөп, ошо никотиндин эмесин, никотиндин жана туура тамактануу жөнүндө сөз болуп жүрдү. Аны дагы эжекебиз жакшы катышып неме кылганбыз. Азыркы учурда биздин тургундарда, особенно шаардагы тургундар аябай акылдуу болуп, интернеттин күчү менен эле өздөрүнө назначение кыла алышат да. Башы ооруса аналгин, цитрамон иче алышат. Ал туура эмес. Эң биринчи белги бул баш оору. Ошо гипертония оорусу баш оору менен башталат. Эгерде баш ооруп, чыкыйы, төбөсү, затылок деп коет, затылочный боли көбүнчө ошол болот. Анан кийин көңүлү айлануу, анда дагы өздөрүнүн самолечение кылып, аптекага барса, биздин аптекадагы кыздарыбыз дагы аябай азыр акылдуу болуп, мону алып ичиңиз, анан тигини алып ичиңиз деп, эч ким давленияны өлчөдүңүзбү деген суроо беришпейт да. Ушул акция ошого байланыштуу. Выявление высоких цифр. Биз азыр ошолордун бар жогун азыр 11-инде топтойбуз да, ошону по участкам бөлөбүз. Кайсы территорияда ошо жашайт ошол пациент. Ошону биз көзөмөлгө алабыз. Биз канчалык эртерээк көзөмөлгө алып, дарыларды эртерээк назначение кылсак, жанакындай осложнениялар болбойт. Гипертониянын осложнениялары. Демек, баш ооруп, өзүнүн ыңгайсыз сезе баштаганда эле сиздерге кайрылыш керек. Тилекке каршы мен айта кетишим керек, белгилеп кетишим керек. Гипертония оорусуна гана тиешелүү ушул оорунун белгилери жокко эсе дээрлик бир 15-20% бейтаптарда ошол баш оорусу мүмкүн, кээ бирөөсү жүрөгү катуу согушу мүмкүн. Көпчүлүк бейтаптар кан басымынын жогорулаганын өзү сезбейт. Кокусунан дарыгерге келип кайрылып калган учурда ушундай болгон учурлар бар. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу телекөрүүчүлөр, гипертония оорусуна гана тиешелүү оорунун белгилери жок болгондуктан сөзсүз дарыгерге кайрылып кан басымды өлчөтүп текшертип туруу абзел. Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңар. Саламатчылык. Саламатсыңар. Саламатсыздар. Мен суроо берейин дегем. Мен 3-чү степенде гипертоникмин да. Анан мени врачтар айтып, главврач айтканда үйүмө келип, ушул текшерип турасың депчи. Докторлор, дежурный доктор текшерет деп. Текшерет депчи. Эч кимиси келбейт магачы. Кан басым бар, текшертейин десем, текшеришпейт мени. Кайта курушуп коет. Эмне өзүңө нагрузка берип атасың, интесиң, тигинтесиң дейт. Шаардан байланышып атасыз, Болгону ичкеним ушул жанагы эмечем мен, каптаприл ичем болгону. Шаардан чыгып атам да, ушул атайын телевизордон көрүп отуруп атайын чалып атам, ушул доктурга бир эмне кылсам болот. Күнүгө көтөрүлөт. Эң жогорку степ 180-110 болуп кетет. Жакшы. Суроо түшүнүктүү болду. Ушундай кырдаалдар болуп калганда кимге кайрылыш керек, мисалы? Дарыгерге деле келип турат экен, сиздерде учетто турат экен дегендей. Айтпайбы, мен үйгө келип эч ким мени текшерген жок дейт. Текшерген жок дейт. Анан кээде дейт, дарыгерге барсам деле ушул өзүңө нагрузка берип атасың, ушундай деп. Биз эртең менен эле ушул теманы козгодук да. Адам өзү негизи
адам өзүнө кам көрүш керек да, өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Эгерде шаардын тургуну болсо, ал деген бир поликлиникага немеде катталганда, перепись населения башталат жакында, өзүнүн ошо үй бүлөлүк дарыгерине барып, керектүү анализдерди тапшырып, ЭКГ-сын кылдырып, назначенияларын коррекция кылыш керек. 180-110 деген бул действительно тяжелая степень гипертонии. Ал деген, значит, уже кан тамырлары настолько напряженные, ал деген инсультка да алып келиши мүмкүн, инфарктка да алып келиши мүмкүн. Гипертонияны эмнеге биз алдын алуу деп ушинтип көйгөй маселени көтөрүп атабыз. Инфарктка алып келет, инсультка алып келет, эгерде кан тамырлары жарылып кетсе. Аксакал жашаган аймакта өзүнүн ошол жерде диспансерди каттоого туруш керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна каттоодо турган учурдан баштап, ошол үй бүлөлүк дарыгер Аксакал айтмакчы үйүнө барып, активдүү түрдө ошондо барып диспансеризацияга алып, ал кишини көзөмөлгө алууга абзел да. Тилекке каршы Азыр шаар десек, башка шаарлардан да чалып атат. Бул Аксакал бизге жеткен маалыматтар боюнча Кара Балтадан чалып атат да. Жашаган жеринде үй бүлөлүк дарыгерлерге учетко сөзсүз кайрылып, өздөрү биринчи кезекте кайрылып, антпесе үй бүлөлүк дарыгерлер өзү кайрылбаса билбеши мүмкүн да. Ал киши гипертония оорусу мененби же башка оору менен жабыркап келеби. Сөзсүз ошол жерге диспансердик учетко турса, өзүнүн ошол жердеги аймактык дарыгери, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери сөзсүз көзөмөлгө алып, ал кишини дарылаш керек. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Кан басымдын астыңкы жагы дейт 100-110ду көрсөтсө дейт, кан коюуланып кеткен болобу деген суроо калтырыптыр да. Бизде азыр давление өлчөп атканда доктор токтолду. Биринчиси ал систола. Систола деген ал ошо диафрагманын үстүндөгү, жүрөктөгү кан тамырларынын состояниясынын белгиси да. Анан кийинкиси диастола, диастолическая көтөрүлүп аткан, значит, проблема в почках. Диафрагмадан кийин билесиздер, бөйрөк, эки бөйрөктүн кан тамырлары, значит, обследование кылыш керек, именно почкаларды, бөйрөктөрдү көрсөтүш керек. Диастолическое давление, симптоматикалык артериалдык немесин көрсөтүп атат да, симптоматическая артериальная гипертензия на фоне заболевания почек. УЗИ почек кылдырыш керек, почечные тесты тапшырыш керек. Кийинки суроо саламатсыздарбы дейт, кош бойлуу кезимде дейт, кан басымым көтөрүлүп атат дейт, кош бойлуумун азыр дейт, кан басымым көтөрүлүп атат, эмне кылышым керек, эмнеден улам ошол кош бойлуу кезде кан басым көтөрүлөт деген суроо. Бул сөзсүз кардиолог дарыгерге кайрылыш керек. Ошол кош бойлуулукка байланыштуу кан басымдын жогорулашы болот да. Ал сөзсүз бейтап кардиолог дарыгерге кайрылып, тийиштүү деңгээлде текшерүүлөрдөн, изилдөөлөрдөн өтүп, ушул дарыгердин сунушу боюнча дары-дармек ичиш керекпи, же андан ары кандай дагы дарылоо ыкмаларын ошол кардиолог дарыгер тандап берет. Ошон үчүн сөзсүз дарыгерге кайрылышы тийиш. Жакшы, жогорудагы Аксакал дагы суроосун калтырыптыр. Негизинен мен ушул учетто турамын дейт, Кара Балта шаарында. Анан эгерде ушундай кайдыгерлик мамиле жасаса дейт, мен кимге кайрылышым керек деген суроо калтырыптыр да, мисалы. Жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлердин жетекчилери бар. Үй бүлөлүк медицина борбору бар. Ошонун жетекчилерине сөзсүз кайрылса, мен оюмча алар жардам берүүсү керек дейм да. Себеби бизде андай кайдыгерлик деген болбош керек. Балким эми кечирип коесуздар, мен билбегенден кийин айта албайм, бирок ошол балким ошол киши Аксакал ошол каттоодо турган жердеги үй бүлөлүк дарыгердин шалаакылыгынан да болушу мүмкүн. Бирок ошонун жетекчисине, үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчисине кайрылса, сөзсүз ал киши тийиштүү чараларды көрүп, ал кишини активдүү диспансеризацияга алат деген ниеттебиз. Жашым 38-де дейт, ылдый болгонумда дейт, кара куш мээм ушунчалык катуу улкулдатып ооруйт дейт да. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Сөзсүз дарыгерге кайрылган. Антпесе жана жогоруда айтып кеттик, гипертония оорусунун атайын белгилери жок. Балким ал гипертония оорусу менен байланышкан эмес болушу да мүмкүн да. Сөзсүз дарыгерге кайрылмайынча
бир нерсе деп айтыш кыйын азыр. Неврология болушу. Жогоруда айттыңыздар да тукум куучулук дагы болуп калышы мүмкүн депчи. Азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр мисалы ата апасы ушундай кан басым оорусунан жабыркап келген болсо баары ойлонуп калды да мен дагы ушул менен ооруп калбаймынбы дегенчи. Мына ушундай балдар ата энеси ушул кан басым менен ооруп жүргөн балдар мисалы ушул оорунун алдын алуу үчүн өзүн кантип көзөмөлдөш керек, мисалы дарыга көз каранды болгонго чейин деген суроо жаралат да мендечи. Биз бейтаптар кайрылганда ошо учетко алардан мурун анамнез деп топтойбуз. Атаңыз же апаңыз ушундай кан тамырлар оорусу менен жабыркайбы десе көбүнчө айтат атам өтүп кеткен жаш эле, канча жашында 50-60 эмнеден ошо инфаркт болгон же инсульт болгон депчи. Биз ошондо жазабыз наследственность отягощена, то есть тукум куучулук бар дегенди жазабыз да, ошентип картаны толтурабыз. Эгерде ошондой үй бүлөлөр бар да, семейный ошондой кандай десем, үй бүлөсү менен ошондоп жабыркагандар бар да, алар өзүнүн тамак ашын, анан кийин жанакы курение дегендерди ошолордун баары жоон ограничивать этип өзүнүн кандай образ жизни кантсам экен Сергек жашоо образы беришет. Ооба, ошого жакыныраак болуш керек да, алдын ала алып жүрүш керек. Кыскача айтсаңыздар 1 мүнөт убакыт калды. Кайсыл тамактарды жеп жүргөн жакшы ушул оорунун алдын алуу үчүн? Биринчи кезекте жашылча жемишти жок дегенде күнүнө бир 400-500 граммдан аз эмес. Экинчиден балыктын этине эгер мүмкүн болсо жумасына 3-4 жолу кабыл алган өзгөчө кызыл балык деп коет, бизде аз болот, бирок анткени анан кызыл этке караганда ак эт жакшы, мисалы үчүн тооктун эти, индуктун эти деген сыяктуу, коёндун эти, бирок терисин шылып таштап ак этин жеш керек. Андан башка кыймыл аракет көп болуш керек, тамеки тартканды токтотуш керек, спирттик ичимдиктерди дагы азайтыш керек. Кыймыл аракет сергек жашоо боло турган болсо биз бардык гипертония оорусу ошону менен бирге мынау өзүңүздөр билесиздер, мына биздин эмгек мигранттарыбыз сыртта 16 саат, 18 саат кээде суткалап болуп иштегендер бар да, ашыкча. Ошол дагы нерв системаны чарчап чалууга алып келүүчү факторлордун бири. Ошондон арылышка аракет кылыш керек. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Калган суроолорго эфирден сырткары жооп беребиз. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.